видео камералар турат. Ар бир кабинанын ичинде видео камера 24 saat boyu көзөмөлдөөнү алган. Бул жерде эки мамлекеттин ортосундагы катнаш боюнча суроо менен жооп берет. Бирок ID карта боюнча азыр биз өткөрө албайбыз. Бизге андай көрсөтүү керек. Кыргыз-Өзбек чегарасындагы эң ири достук өткөрмө бекетинде кезек күтүүлөр азайганы менен коңшу элдин агымы көп. Бекет 24 саат бою тынымсыз иштегендиктен бир күндө эки багыт боюнча каттагандардын саны 22 миңге чейин жетип жатат дейт бекеттин башчысы. Өткөрмө пункту реконструкциялангандан кийин коопсуздук күчөтүлүп, адам фактору азайганын билдиришти. Жыл башынан бери мамлекеттик чегарадагы өткөрмө жайдан 2 миллион 800 миң адам өтүп, 68 миң автоунаа кирип чыккан. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп. 16.400-16.600 адамды бир суткада өзүмүн талап боюнча өткөрүшүбүз керек. Бир суткада. Бирок ага карабастан биз 22 миңден 22,5 миңге чейин жеткирип атабыз. Бул жерде мисалы биздин талап боюнча ар бир жаранга өтүүсүнү 2 мүнөткө чейин текшериш керек да. Бул баардык иш-чараларды, текшерүү иш-чараларды жүргүзүш керек. Ошого карабастан азыр болсо 1 минутада 2ден адам өткөнгө чейин болуп атат. Бул жерде ыңгайсыздык болбосун, өтүү убагындагы жарандар кыйналбасын деп туруп биз тездеткенге аракет кылып атабыз. Бекетте коопсуздук күчөтүлгөнү менен эки өлкөдөн тең мыйзамсыз кесип өткөн жана баалуу буюмдарды уруксатсыз алып чыккан жарандардын саны кескен көбөйгөн, айтсак туура эмес документ көрсөткөн 595 жаран аныкталган. Ал эми чегарачылар тарабынан жалпы суммасы 51 миллион сомдон ашуун каражаттагы аткезчилик жүк кармалган. Мындан улам чегара кызматы жарандарга эскертүү берип, чет өлкөлүк валюталарды жана алтын буюмдарды ашыкча алып өтүүгө мыйзамга каршы келерин билдиришти. 49 мамлекет чегара бузуучу кармалса, азыркы учурда ушул 23-жылдын 6 айдын ичинде 60 чегара бузуучу уже кармалды ушул күндө. Бул деген азыркы мына жагдайга эмнени билдирип атат? Мурунку жылга караганда ушул жылдын эле кыска жарым жылдыгында чегара бузуу аракеттер күчөп баратат. Ошол себептен мурунку жылдын көрсөткүчүнөн жогору көрсөткүч ушул жылы уже 6 айда бар болгону туура көрсөтүп атат. Мындан тышкары 6 айдын ичинде биз жалпы саны 52 миллион сомдон жогорку өлчөмдөгү чегара тилкесинен мыйзамсыз өткөн акча каражаттар жана баалуу металлдарды кармадык. Эки өлкөнүн каттамындагы жарандар Кыргызстанга кирип чыгууда эч кандай тоскоолдук жок экенин айтат. Бекет жаңылангандан кийин электрондук тейлөөдөн 2 мүнөт убакытта текшерүү бүтүп жатканын билдиришти. Ошондой эле чет өлкөлүк туристтер кайрылса, атайын жашыл коридор уюштурулат. Мени Кыргызстанда ota-onam бар да, шуну караганда сиз өтөмөн. Энди ар кыл болот. 15 күндө, bir haftada, 20 күндө, 1 айда өтөмөн. Lekin men qanaqa mahalda ertalabda kam o'taman, abitdan keyin o'taman. Endi har xil odam boradi-yu, ko'pchilik saharda chiqib oladi. Abitdan o'tganim uchun tiqimda turmayman-da, hech ham turmadim, bilmadim. Endi hozir juda ham yaxshi turibdi-mi? Endi ham. Lekin o'ta tiqimda turmadim men hali. To'g'risi-da. Мыйзамсыз өчөт менен документ менен өтүүгө мамлекеттик чегара өтүүгө аракет кылышат. Биз табууга жана өзүнө таандык эмес экендигин биз табууга милдеттүүбүз. Табабыз болот, андай аракет кылууга болот. Биз мыйзам чегинде тиешелүү органдарга тапшырып беребиз биз. Документ чегара көзөмөлдөө нөбөтүнө биз атайын окуудан атайын уруксат алынат. Себеби жана ар 6 ай сайын биз бул билибиз деңгээлин жогорулатуу максатында окуп дайындалабыз ушул жерде. Учурда Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда оңго чукул чегара бекети иштеп жатат. Ош облусундагы Достук чегара бекети 2017-жылы ачылган. Көп өтпөй Жалал Абад облусундагы жөө жүргүнчүлөр өтүүчү Маданият жана Баймак өткөрмө бекеттери ишин жанданткан. Эки өлкөнүн келишиминдеги ID карта менен кирип чыгууга уруксат берүү эрежеси ишке кире элек. Бул жерде эки мамлекеттин ортосундагы катнаш боюнча суроо менен жооп берет. Бирок ID карта боюнча азыр биз өткөрө албайбыз. Бизге андай көрсөтүү керек. Достук өткөрмө бекетинде бул мезгилге чейин коррупциялашкан система түзүлүп, ПЧР тесттен акча жасаган жетекчилер кармалган. Учурда чегарадагы өткөрүү бекети атайын кызматтын тыкыр көзөмөлүндө. Абдумалик Базарбаев, Эркин Бакиров, Ош ТВ.
Жоқ, эми бардық маселе деп айта албайм. Кайсыл бир өтүү боюнча суроолор пайда болуп калса, бул жактан окуп алат ошол. Маалыматты эгер биз тараптанбы же ал тараптан бир кандай бир ой пикирлер келишпей калса, анык сеники туура эмес же туура дегенде, бул жактан көрүп туруп окуп алат. Ичкери кире берели, анда маалымат бул жерден алып туруп, эгер айрылгысы келсе, өзүңүздөр көргөндөй ар бир кабинада ишеним телефондор бар. Ошол эле замат чалып туруп, кайрыла берет. Ар бир кабинада мындай айтканда текшерип жаткан аскер кызматчынын өзүнүн маалыматы бар, кимден өткөн. Андан сырткары эгер кайсыл бир учурлар болуп калса, кайрылгысы келсе, бул жерде ишеним телефондор бар. Башка органдардыкы кайрыла берет. Азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй жарандар болсо күндөгүдөй өтүп бара жатат. Эгер ошого карабастан да кайсыл бир туура эмес көрүнүш болуп кетсе, видео камералар турат. Ар бир кабинанын ичинде видео камера 24 саат көзөмөлдөрүн алган. Эгер биз териштирүү жүргүзөбүз же кайсы бир органбы айтса, бул жерден ошол окуя боюнча маалымат керек десе, биз толук маалыматты видео материал беребиз. Биздин карабыбызда бар. Бир адамды 2 минутта толук кандуу Өзү талап боюнча, биздин талап боюнча 2 минутка чейин текшеришке, бирок эл аралык талап боюнча ал убакыт бир аз көбүрөөк, 3 минуттой болот да. Ошого карабастан биз азыр ушул учурда бул жактан жарандар тезирээк өткөзүш үчүн 2 минутка чейин эмес, 1 минутта 2ден 1 минуттун ичинде өткөрүп атабыз. Өзүңүздөр байкасаңыздар, азыр 2 минуттон аз да. Себеп бизге адамдын агымы көп келгендиктен бул жакта бүтүүлөр болбош үчүн тездетип атабыз.